Дүйнөнүн бир нече жолку чемпиону Эльзада кантип Netflix жана түрк тасмаларында каскадерлук кылууда. Эльзада Момунжанова Өзгөн районундагы Түзбели айылында төрөлгөн. Ош шаарындагы Уркуя Салиева атындагы лицейде билим алып, Ош мамлекеттик университетинин эл аралык бөлүмүн аяктаган. Ал окуудан сырткары комуз үйрөнүп, биринчи көчмөндөр оюнунун ачылышында 1000 комузчунун катарында кыргыз күйлөрүн аткарган. Үй бүлө мүчөлөрүнүн бардыгы спортко жакын болгондуктан Эльзада да жаш кезинен күрөш менен машыгып баштаган. Ал бир канча спорттун түрлөрүнүн эл аралык аренага чейин жетип, көптөгөн ийгиликтерди багынткан. Алыш күрөшү боюнча 3 жолку жана кармаш уруш боюнча 1 жолку дүйнө чемпиону болгон Эльзада ММА, грэмплинг, самбо, ушусанда, пенчаксилат сыяктуу спорттун түрлөрүнүн Кыргызстандын жана Азиянын чемпиону болууга жетишкен. Андан сырткары чемпион кыз Кыргызстанда Кара чач деген тасмада башкы роль жараткан. Эльзаданын Инстаграмга мушташ стилинде жүктөгөн видеосу көп көрүү топтоп, ал туркиялык тасмаларга каскадер катары чакырып алат. Ошол кезде тизесинен жаракат алган чемпион спорттук мелдештерден тыныгуу алууну чечип, бул сунушту кабыл алган. Чеберчилиги менен өзгөчөлөнгөн спортчу кыз Туркияда бир катар белгилүү тарыхый тасмаларда жана сериалдарда каскадер катары роль жараткан. Учурда Эльзада Netflix компаниясы тартып жаткан жаңы тасмада каскадерлук топту жетектеп, Голливуд тасмасы үчүн экшн сюжеттерге даярдык көрүүдө.